Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Атамбаевдин Отунбаевага жолу парламенттин аброюн мен эмес, депутаттар өздөрү түшүрүүдө. Кечээ 1-июлда экс-президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы үйүндө тарапташтары менен жолугушту. Анда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Роза Отунбаеванын ал тууралуу кайрылуусу боюнча комментарий берди. Роза Отунбаева Атамбаевдин чимкирик дегени туура эмес, мындан парламенттин аброю түшүп калат, парламент аяш керек деп жазыптыр. Мен окуп таң калдым. Муну өзү жаздыбы же азыркы бийликтегилерби? 2010-жылы 7 апрелде убактылуу өкмөт ойлоп таап, кыргыз парламентин 1,5 жылга жок кылган ким? Отунбаева болгон. Мен убактылуу өкмөт болбосун деп добуш бергем. Ал учурда мыйзамдуу парламент, өкмөт жана президент жок болгон. Отунбаеваны эч ким шайлаган эмес да. Эгер кайрылууну өзү жазса, кыргыз элин 1,5 жылга парламентсиз калтырганын эстемек. Эмне болсо дагы экс-президент наамын берген, парламент болсун деп айтып жатам. Жок болгончо чимкирик парламент боло берсин. Анткени келечекте кыргыздарга парламенттик мамлекет керек. Парламенттин аброюн Атамбаев эмес, депутаттар өздөрү түшүрүүдө, деди Атамбаев. Кечээ 1-июлда экс-президент Роза Отунбаева өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча билдирүү жасап, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын колдобой турганын айткан. Курт кумурскалар жоголуп баратат, андан ары адамзатты ийри кыйроолору күтөт. Адам баласын динозаврлар доорунан берки эң ири экологиялык кыйроо күтүп жатканын немис окумуштууларынын иликтөөсүнө таянып, чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазды. Крефельд шаарындагы энтомология коомунун окумуштуулары массалык түрдө кырылып калуунун башталышы тууралуу маалыматтарды таап чыгышкан. Адистер 30 жыл бою Рейн дарыясынын жээгинин ар кайсы жеринде жашаган саны 80 миллионго жеткен курт кумурскаларды карап турушкан. Жыйынтыгында алардын саны кескин түрдө кыскарып бара жатканы белгилүү болгон. Мисалы 1994-жылга салыштырмалуу учуп жүрүүчү майда жандыктардын саны 76% азайып кеткен. Биз Европанын жаратылышы өзгөрүп, акшага аябай кыскарып кеткенин түшүнүшүбүз керек. Мисалы дыйканчылык талааларында курт кумурскалар үчүн тамак таап жечүү жай болбой калды. Анткени талаанын баары эле химиялык заттарга уланып калган, дейт эколог Ханс де Крон. Мындай кырдаал бир гана жандыктар үчүн эмес, адам баласы үчүн дагы чоң коркунуч алып келери айтылды. Анткени курт кумурскалардын жок болуп кетиши жер жемиш жана жашыйчалардын өспөй калышын шарттайт. Коопсуз шаар камералары эми өлкөнүн бардык аймагына орнотулат. Убактысы премьер-министр тез арада туура эмес коюлган жол белгилерин оңдоп, жол кыймылын жакшыртуу боюнча чара көрүүнү тапшырды. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы Кыргызстандын бардык аймагын камтып, эмдиги жылы ишке кирет. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев жыйында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын берген маалыматы боюнча жыйын премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин жетекчилиги менен өткөн. Жыйындын жүрүшүндө айдоочулардын көтөргөн маселелери, техникалык кемчиликтери да талкууланды. Өкмөт башчы жарандардын жигердүү позициясына ыраазычылык билдирип, бул өз кезегинде мамлекеттик бийлик тарабынан иштин жетишсиздигин, кайдыгерлигин аныктоого жардам берерин белгиледи. Премьер-министр тез арада туура эмес коюлган жол белгилерин оңдоп, жол кыймылын жакшыртуу боюнча чара көрүүнү тапшырды. Айдоочулар жолдун кээ бир бөлүктөрүндөгү жол белгилерин алмаштырууга, жол иштерин жоопкерчилик менен уюштурууга чакырышкан. Абдан чоң жумуш аткарылгандыгын белгилөөгө болот, деди премьер. Абылгазиев ошондой эле кырдаалдын оорлошуусуна күнөөлүү кызматкерлерди дисциплинардык жоопко тартып, кызматынан бошотуу чаралары көрүлүшү керектигин белгиледи. Өкмөт башчы жол кырсыктарынын алдын алууда, адам өлүмүнүн санын кыскартууда коопсуз шаар долбоору абдан керек экендигин эске салды. Статистика көрсөткөндөй, долбоор өз максатына жетүүдө. Мындан сырткары жыйындын жүрүшүндө коопсуз шаар долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруу иштери талкууланды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастанбек Догоев 27-июнда конкурстук арыздар ачылганын айтты. Квалификациялык талаптарга жана техникалык чечимдерге көрсөтүлүп, алардын сунуштамасы боюнча сынактын кийинки туруна киргизилип, 21 күнгө созулат. Баалоонун жыйынтыгы менен ачылган сунуштамага төмөнкү баа сунушталган тендерди өтүнмө гана жеңишке жетет. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы бүтүндөй өлкөнү камтыйт.
Подрядчы келишим түзүү үчүн 1 жыл ичинде бардык уруксатты алууга жана өлкөнү техникалык жабдоо, программалык комплекс менен камсыздоо системасын республиканын бардык аймактарына орнотууну камсыз кылууга тийиш. Долбоорду толук ишке киргизүү кийинки жылга пландаштырылып жатат, деди Догоев. Долбоордун экинчи этабында аппараттык программалык 306 түйүн, атап айтканда 266 стационордук жана 40 көчүп жүрүүчү комплекс ишке кирет. Эске салсак, буга чейин февраль айынан тарта Коопсуз шаардын биринчи этабы ишке кирген болчу. Тамчыга Казакстандан туристтерди ташып келген учак конду. Тамчы айылындагы Ысык көл эл аралык аэропорту быйыл алгачкы жолу Алматы-Тамчы, Алматы каттамын кабыл алды. Бул тууралуу Жолдор жана транспорт министрлигинен билдиришти. Oazo Air компаниясынын учагы 74 жүргүнчүсү менен 1-июлда келип конду. Каттам аптасына 2 рет дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылат. Эске салсак, өткөн жумада туристтик сезондун ачылышына карата Ысык көлгө Өзбекстандан туристтер жана журналисттер учуп келген. Балага сүйүнчү 2 күндө бериле баштайт. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жаңы төрөлгөн ымыркайларга сүйүнчү пул 2 күн ичинде ашыкча документтерсиз бериле баштаганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Айгөл Турганбаеванын айтымында, эми төрөгөн аялдын паспорту менен баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү гана жетиштүү. Мурдагыдай жашаган жерине маалымдама жана банк эсебин ачуу талап кылынбайт. Паспорт жана баланын күбөлүгү мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө берилер замат онлайн тизмеге алынат да транзиттик эсеп ачылат. Андан ары 2 күндө Айыл банк же РСК банктан акчаны алса болот, деди Турганбаева. Сүйүнчү акча бир бала үчүн 4000 сом, эгиз же 3-4 эм төрөлгөндөрдүн ар бирине берилет. Акчаны үй бүлөлүк шартына карабай бардык жарандар алышат. 2018 жылдын 1-январынан тартып Кыргызстанда балага сүйүнчү чегерилген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги каражат жетиштүү экенин билдирди. Курман-айттын болжолдуу күнү белгиленди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши Курман-айттын болжолдуу күнүн 10-11 августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев билдирди. Анын айтымында, айттын такты атасы 6 августтан кийин айды кароо жөрөлгөсүнөн соң болот. Курман-айт ажылык сапардын этегине туш келет. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 орун бөлгөн. Зыяратчылардын алгачкы тобу Меккеге 16 июлда жөнөйт. Ажылыктын баасы жогорулап $3000 деп белгиленген. Трамп Иран от менен ойноп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранда байытылган урандын чеги ашып кеткенин айыптады. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранда байытылган урандын чеги ашып кеткенин айыптады. Бул тууралуу Трамп 1-июлда Ак үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берген учурда айтты. Алар эмне кылып жатканын билишет, эмне менен ойноп жатканы тууралуу да кабардар. Менимче, алар от менен ойноп жатышат. Дүйшөмбүдө Иранда төмөн байытылган урандын запасы 2015 жылдагы эл аралык келишимде каралган 300 килограммдык лимиттен ашып кеткенин ИРНА агенттиги жазып чыккан. Кабарда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифке шилтеме берилген. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик бул маалыматты растап, Иран АКШнын эл аралык келишимден чыкканына жооп кайтарып жатканын билдирген. АКШ былтыр майда эл аралык келишимден чыгып кеткен жана Тегеранга каршы санкцияларды калыбына келтирген. Көкөмерен суусуна унаасы менен түшүп кеткен Чүй облусунун аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев изделүүдө. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев үй бүлөсү менен суусамыр өрөөндөгү сууга түшүп дайынсыз болуп изделүүдө. Мындай маалыматты өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев билдирди. Молдакун Абдылдаев 30-июнь күнү Көкөмерен суусуна унаасы менен түшүп кеткен. Унаанын ичинде аппарат башчысы анын жубайы болгон. Жакшылыктан үмүт үзбөйт тууралуу деди ал. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 30-июнь күнү саат 13:30 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө Көкөмерен суусуна унаа түшүп кеткени тууралуу күбөлөрдөн билдирүү келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барып унааны тапкан эмес. Күбөлөр көрсөтмө берип, бул факты Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери издөө иштерин жүргүзүп жатышат.
Токмокто үйлөнүү тойго келип уулангандардын саны 85ке жетти. Чүй облусунун Токмок шаарында үйлөнүү тойго келип уулангандардын жалпы саны 85ке жетти. Маалыматты Супер KG порталына саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан тастыктады. Басма сөз кызматынын маалыматына караганда Токмок аймактык ооруканасына 38 адам кайрылып, алардын 6 ооруканага жаткырылып калганына амбулатордук жардам көрсөтүлүп үйлөрүнө жиберилген. Алардын арасында 10, 12 жана 13 жаштагы балдар бар. Ал эми Кочкор районунун жугуштуу оорулар бөлүмүнө 16 адам кайрылып, баары жаткырылган. Бишкек шаарынын жугуштуу оорулар ооруканасына 31 адам кайрылып, алардын 9-у дарыланууга жаткырылган. Учурда бейтапканаларда дарыланып жаткандардын абалы туруктуу. Токмок шаарында үйлөнүү той болгон. Тойго кыздын жакындары Кочкор районунан келген. Буга чейин Токмок шаарынын ооруканасына 20 адам кайрылган. Алардын 16сы амбулатордук жардам алып үйлөрүнө жиберилген. Ал эми 4 адам ооруканага жаткырылган. Эжесинен качып ошко кетмекчи болгон 7 жана 11 жаштагы кыздарды багуудан атасы баш тартты. Бишкектеги автобекетке келип ошто жашаган атасына жеткирип коюусун суранган 7 жана 11 жаштагы кыздардын атасы аларды багуудан баш тартты. Ал эми Акыйкатчы институту кыздарды балдар үйүнө жайгаштыруу үчүн тийиштүү органдардан жардам сурайт. Бул тууралуу аталган институттан билдиришти. Маалыматка ылайык, кыздардын атасы жарым жылдан бери Ош шаарында эмес, Борбордо эле жашап жүргөн. Бул убакыт ичинде ал кыздары менен көрүшүүнү каалаган эмес, анын туруктуу иштеген иши жок жана кыздарды буга чейин багып келген эжеси да аларды багуудан баш тарткан. Кыздар эжеси аларды колуна эмне тийсе ошону менен чаап, балдар үйүнө өткөрөм деп дайыма коркутуп келгенин айтып беришкен. Кыздар учурда ден соолукту чыңдоочу лагерлердин биринде жашап жатышат. Окуянын чоо жайы 20-июнь саат 21:00 чамаларында Бишкектин Батыш автобекетине жашы жетелек 7 жана 11 жаштагы 2 кыз келип, айдоочулардан ошто жашаган атасына жеткирип коюусун суранышкан. Окуя болгон жерге Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева барып, айдоочулар жана кыздардын өздөрү менен жолуккан. Кыздар менен сүйлөшүүдө алардын апасы каза болуп калгандыктан Бишкекке эжеси менен жашаары, атасы Ош облусунун Кара Суу районунун 30 айылында жашай турганы такталган. 11 жаштагы кызы ыйлап, кайра эжесине кайтарып бербөөнү суранган.